Aybe. Эми, конечно, ушунча кыйынчылыкта оору канча нерсени көтөрдү кана эмеже. Эжим баба. Кана эмеже кандайсыз, жакшысызбы? Кандай? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кечки салам бардыгыңарга. Мына бул жерде көптөгөн биздин жардам сбору Даниэль фондунда катталуучу Бердибекке дуа кылып жардамдан берген жалпы элим азыр кирип сизди көрүп, сиздин абалыңызды көрүш үчүн азыр группада күтүп отурушту. Ооба, ошо мен ушу калың элиме, боорукер элиме, ушу менин балам үчүн ушунчалык күйүп, бышып, жардам берип, ушу таң аткандан кеч киргенге чейин эле Бердибек дешип сурап аткандарыңа ыраазычылык билдирейин деп чыктым. Жаныбек, Талай, силерге дагы терең ыраазычылыкты билдирейин дегем. Рахмат эжеке, баарыбыздан Аллахым ыраазы болсун. Сиз ыраазы болсоңуз, Аллахым ыраазы болсо, Бердибектин сөөгү ыраазы болсун. Башка бизге ар кандай сындар, пикирлер айтылып аткандар, биз эч кимисине эч кандай биз баягы актанып, баягы эме кылбайбыз. Бизге Аллахым билсе болду, сиз билсеңиз болду. Ушу Бердибектин сөөгү билсе болду. Арбага ыраазы болсун Бердибек. Анан туугандар мына Бердибектин мамасына канчалаган кыйынчылыктарды көрдү, кандай азаптарды көрдү, бул эми канчадан бери бул Бердибек деп, балам деп үйүн сатып келгенден бери баарын тең айтып отурсак, бул эменики абдан эле кыйын. Анан бул жерде Бердибектин мамасы бизге үй алып бер мага деп айткан жок эч кандай. Жок, мен антип кайрылбадым ушу элиме, ошо боорукер элиме. Анан Жаныбек силерге терең ыраазычылык билдирейин деп эле чыктым. Ыраазымын, айнайын ушундай ушунчалык күйүп бышып, ушу Бердибек жакшы болуп кетсин деп ушунчалык аракет кылдык баарыбыз. Эл ушунчалык аракет кылды. Жаныбек, Таалай, балдарым чуркап жүрүштү. Эми Алланын буйругу экен да, балам өзү дагы аябай жашагым келет, апа, жашагым келет деп ушинтип кыйналып атканда ушинтип эмне кылып атты, жашасам дедим эле деп. Анан тагдырдын буйругу экен, Алланын неси менен ушинтип балам. Ыйласаңыз эжеке, сиз ыйласаңыз Өзүм ошентип балам менен болуп эметип жүрүп, мурун палатада отурганда ошондо бутум ооруп эме болдум эле. Кийин балам катуулап калганда бутумун ооруганы деле эсимен чыгып, ошентип калдым. Азыр эми билинип атат. Эми билинебиз чолоңдоп ушинтип басып жүрөм деп. Аллахым сизге сабыр берсин эжекем. Кайраттуу эле башка чыдабаска аргабыз. Эч кимге каалабаймын мындай эмени. Эч бир эненин жүрөгү сыздабасын мынтип. Эч бир бала оорубасын. Бала апам деп ыйласын. Эне балам деп ыйлагылык кылбасын эч кимге. Кана эмже азыр элдер комментарийде өчүрүп койчу, кана эмежени угалы деген комментарийлерди өчүрүп койдум азыр. Ооба. Ошо кичине өзүнө бир келип, бир келбей, биринчи ошентип реанимацияга түшкөндөн кийин ушинтип эме болуп атты да, ошондо кичине жакшы болуп сүйлөп баягынтип калганда эле
биринчи башка клиникага которуң деп атты. Анда врачтар айтып атты, бул азыр наркоздун немеси таркай эле ушинтип аяка бияка деп атат деп ошентип эме кылдык, кааласаң мейли деп которсок деле силер деле которобуз деп ошентиңер го, ошону Бердибектин тили менен неме кылайлы деп. Анан карап ойлосом кыйналгыдай, ал жака барса деле кыйналат го жолдо деп. Анан кийин кайра эртеси эле барганымда кайра апа алып кете бериңизчи, аябай кыйналып кеттим деп ошентти да. Ошондо деле алып кете берсем болобу эле деп дагы ойлодум. Алып кетсем каяка апарамын? Эми бир үйүм болсо үйдүгө апарып туруп эшиктин алдына, эми кокустан жанагындай болуп кетсе эшиктин алдына деле бир кыргыз үйдү тигип туруп эле эшигимдин алдынан эле узатып берем да деп ошентип ар нерсени ойлодум да, оюма ар нерсе келди. Кайранан кийин кайра неме болуп калгандан кийин реанимацияга жанагындай вентилятор менен дем алып калгандан эми уруксат бербейбиз деп ошентип калышты да. Выписка кыла беребиз, бирок немеге вылетке уруксат бербейбиз деп ошентип эме кылышты. Эми Аткара албай калдым баламдын немесин. Ушу кете берейин дегенде ушу алып кете бербепмин деп. Ого дагы өкүнүп кетем. мен канайымеже менен бул канайымеже мага чалып алып деле Жаныбек мага мен үйүм жок, мага үй алып берчи деп эч кандай айткан жок. Туугандар ойлобоңуздар. Жок, мен антип кайрылган жокмун, ал үй деле эсиме деле келген жок. Мен ошо терең ыраазычылык билдирейин деп эле чыктым силерге, калың элге ыраазычылык билдирейин. Ушунча Бердибекти баламды жакшы сөздөр менен колдоп кубаттап ушунчалык кылдым, аны балам да жакшы билди. Аябай апа ыраазымын, ыраазычылыгын деле билдирип атты. Ушунчалык элдин мени ушунчалык колдоду деп. Анан колдогонунун себеби ушу Жаныбектин талайдын ушунчалык ушул элдин арасында ушунчалык эмеси бар экен, ушунчалык кадыр баркы бар экен, ушул Жаныбектин аркасынан бизди дагы колдоду балам деп ошентип айтып жүрдүм. Өзү дагы билип жүрдү. Апа Кудай кааласа жакшы болсом көпөктүгө да чыгып алып коммент неме жанагындай интервью берем деп дагы ошентип айтып жүрдү. Интервью берип ушу жардам сбору Даниэль жана аккаунту ошого мен аябай ыраазычылык билдирип ушунчалык эме кылып прямой неме жанагындай Супер ТВга чыгып сүйлөймүн апа деп ошентип. Ачыда ушу ооругандардын баарын айтып беремин, бүт баарын айтып берем апа деп ошентип жүргөн. Бирок ошонун эмесине жетпей калса да болойм. Канайымеже бак эмнени айтып атат? Канайымеже Бердибек тирүү кезинде мен Бердибекти айтып өттүм. Бердибек ушул Супер ТВга чыгып, жакшынакай болуп чыгып келип интервью беребиз. Ооба, бак Бердибек Супер ТВга мен 35 жолу чыгып 35 жолу беремин, интервью беремин. Айтчы эле бак ушул нерсе. Ошону айтып атат. Анан Бердибек ушул кезде Индияда жаткан кезде Бердибек жанагынтип комага түшүп калды. Бердибек ал өзү да билген жок комага түшүп калганын. Дагы операцияга деле билбей деле кирип кетти да Жаныбек. Али бу операцияга чейин деле ушу диализ алып, креатини көтөрүлүп, эме болуп ошентип диализ алып анан Канайымеже ошол кезде эмне себептен Бердибекти Кыргызстанга алып кетпей жаткан элдери ошол кезде Бердибекти алып кетпейсиңерби, тирүү кезинде Кыргызстанга алып кетпейсиңерби деген көп элдин талкуусу болуп атты элдерденчи. Үзүлбөгөн үмүт экен да Жаныбек, үзүлбөгөн үмүт экен. Баягы может ушинтип неме болуп, начар болуп барып туруп, анан кайра жакшы болуп кетеби деген жана үмүт болду да. Үмүт болду. Менин колума не келет эле алып келип алсам, может хуже болуп кетеби ан сайын.
деген ой болду. Алып келсем дагы кайерге апарам? Туугандардын эми мурун катташчу элек, эме кылчу элек, эми аябай энем бар да, атам бар да, кайнатам, кайненем бар да, анан алар өткөндөн кийин уже каттоо деле баягындай болуп калды да. Бердибектин атасы өткөндөн кийин каттоо кыйла неме болуп калган эле. Андан кийин чоң ата, чоң энеси өткөндөн кийин деле каттоо үзүлүп баягы эме болуп калды да. Анан ошентип Бердибек алып кет дегенде ошондо кечинде ойлонуп, ошо зал ожиданияда отуруп, анан эжеме ошо бир кайнэжем менен сүйлөшчү элем. Ошого айтып коеюн, эже апарсам каяка апарамын, эме кыламын, Бердибек оорулошуп калып атат десем, каяка алып келет элең? Ушу Айбектикине алып келесиң да, деди. Айбек деген ошо кайным, менин күйөөмүн бир тууган укасы. Ошол жака алып келесиң да деп ошентип эме кылды. Анан ошентип андан кийин анан кайнэжем кийин чалып, эртеси дагы ошентип дагы Бердибекке чыгып кирип, анан намаз окуп, ошол жерде зал ожиданияда дагы отуруп калдым. Анан кайнэжем чалып калды. Чалып анан ошо эме мен эметип эле сага бияка эле алып келесиң деп алыптырмын. Эме берки эжем мурушту мени, сен эмне өзүң билдим кылып бияка алып келесиң деп айтты. Десе ошол жерде зал менен бир болуп кыйкырып, бакырып, ыйлап, эже, мен Бердибектин канча жашашын мен билбеймин. Канча жашайт. Ошондон кийин эле 2 күндөн кийин ушул эме болду да. Ушундай болду. Анан ошентип неме кылдым. Ким карайт аны? Анан апасы келет атат, апасы өзү карайт. Ошол жерде апасы болот деп айттым деп эжем ошентип эме кылды. Анан ошентсе дагы баягы неме экен да. Баягы адам баягы тирүү кезибизде эле ушинтип неме кыла берет экенбиз. Ооруганда, анан неме болгондо анан карачан неме болуп калсайбыз. Өзүм эле караймын, эже, өзүм эле карайм деп ошентип алып, анан кийин кайра ошентип өчүрүп алып, бир сыйра буркурап неме болуп, кайра ошо эжеме катуу сүйлөп койдумбу деп аны да ойлойм да. Ошо неме болгондо ушинтип турганда сарт эле выписка кылдырып туруп эле алып кетип эле өзүмдүн үйүмдө эле эме кыламбы деп аларды ойлоймун. Ошол кезде мен сиздин оюңузду түшүнүп аттым. Андан кийин Ооба, бир сага айтайын деп ошого сага эле айтканмын да. ошол сиз мага Анан айттыңыз. бул оор болуп турса, Эч ким түшүнгөн жок Бердибекти сиз деген больницадан чыгарып алып Бердибекти каяка алып барышыңызды. Ошол кезде канайым эже Бердибекти больницадан Индиядан чыгарып кеткенден кийин ошондой абалда алып бара турчу үй жок болчу Бердибекке. Бердибекти мамасы мына азыр өзү айткандай кандай оор абалда турган, өзү баласынын жанагындай оор учурунда жанагындай сөздөр жооп турган. Ошон үчүн Бердибек мен өлүп калсам сен каяка барасың деп айткан сөздөрү да бар болчу да ошол кезде билбесиң. Анан ооба, мен эми ар нерсенин баарын эле мынтип элди деле кыйнагым келбейт. Эми бизге окшоп кыйналган, бизге окшоп ушинтип мен балама окшоп ооругандар деле канча. Мен бирөөнү мындай кылып бер, андай кылып бер деп айтыштан деле мен эч неме андай акым да жок. Андай эме кылышым деле жок. Канайым эже сизге азыр көптөгөн адамдар колдоп ушу канайым эжеге зорду токтотко жардам берели, бир комнат болсо да үй алып алсын деген көптөгөн колдогон адамдар бар. Колдогондорго мен терең ыраазы. Колдобогондорго деле, жакшы сөз сүйлөгөндөргө деле, жаман сөз сүйлөгөндөргө деле бардыгына терең ыраазымын мен. Эч кимге мен жаман сөз айткым келбейт. Аларга деле мен терең ыраазычылыгымды билдиремин. Алар дагы ушу немеде тынбай Бердибекти сурап, эртеменден баштап сурашып, бүгүн кандай Бердибек, бүгүн кандай Бердибек. Мисалы, туугандар деле ошончолук сурашкан эмес. Туугандар деле даже ушу күндө сурашып, ушинтип мага дем болуп турушту да. Ушу калың элим дем болуп, күч болуп мага.
Ошого Siz men tereň yalnız emessiz, biz barbız, el var. ооба ал жерде балдар, тиякта силер, Жалай, Жанибек, даже муну мен биринчи жолу көрдүм балдарды. Ушу Оштон скорыйды неме кылып алышып, барышып, ошол жерде мен менен кайгымды тең бөлүшүп, ошол жерде эже давлениеңиз көтөрүлүп кетпедиби, неме болбоду, мындай болду деп укол беришип, эме кылышып, ошо мен менен тең ошол жерде ошол 3 бала ошол жерде турушту, кагылайымдар. Терең ыраазычылык бардыгына ыраазымын, калың элиме ыраазымын. Ушунчалык элдерим колдоду. Elim var, yurtum var. Siz Ооба. yalnız emessiz. Hazırda uşul geçti. Bir düğün jerini jayını uzatıp aldık. Ооба. Bir düğün arbağı barın görüp turar. Siz de küçük bolunuz sanayım yok. Biz daima siz menен Куда каласа ошол неме кылса мен балам бербеген ошо интервьюну мен деле берем. Жанибек куда каласа ошо интервьюну берип ошол siz özüңүz чыгып интервьюңузду берип жакшынакай болуп ушул элимдин аты менен мен да жакшы ой тилектерим бар ушул ушул айдын аягында барып sizge bir konular bolsa da üye alıp berip kalsam dep ошо элдин колдоосу менен ниеттерибиз бар. Элди эми көрүп атамын бардыгын ушу эч ким мынандай жыргап жашаган эл жок. Бирок эл деген ушунчалык эл экен, ушунчалык боорукер эл экен. Чоңдордон неме болбосо дагы ушу чоңдордон болбосо дагы ушу элим ушунчалык эме экен. Мынакей кыргыздын жигиттери, кыздары, энелери бар экен. Ушулар аябай колдоп кубатташты. Мен терең ыраазымын. Эч ким, эч бир эне мендей болуп сыздабасын, балам деп сыздабасын. Балдар кайра ошо апам деп ыйласын. Men mына жерге Бүлбүлгө деп Бердибектен жанагы эжеси, боорун берген эжесинин эң банкин жазып койдум туугандар. Мага да азыр бирөө Ал дагы бечара, жеңе ыраазычылыгыңызды бердиңизби деп ошентсе кайын сиңдим ошо тынбай неме кылып. Ооба дедим, балам ыраазы кыйналды, ыраазычылыгымды бердим десем мен дагы ыраазымын деп ошентип кайын сиңдим ошо ушундай экен, көп кайгырбаң деп ал бечара ошентип турат. Анан ал дагы ошо барып алып баргандан кийин кичине сыркоолоп калды. Эме болуп, ал дагы ойлонду окшойт, катуу ойлонуп койду окшойт. Көп канча элдер колдойбуз, үй алып беребиз, жардам беребиз, колдойбуз деп баары жазып атат. Кудайым буйрса эжегериңизди алып сизди колдоп ушу Бердибек дагы тынччат кырып, сиз дагы Бердибегим жок, Бердибегимдин атасы жок деп ошо жалгыз калбаңыз, биз да колубуздан келишибизде же кыргыз эли жардам беребиз, колдойбуз деп атат баарыңыздарга. Бердибегим жок болсо, ушу Бердибектей болгон балдарым бар экен, мынакей. Сенге окшогон балдарым. Анан кийин мына Аяш уулдарым аябай ушу раса Аяшне кыйналбадыңызбы, эмне кылдыңызбы? Ой, мына жакта дагы балдар аябай колдоп атат. Рахмат дедим, ошо бир күндө ошо Аяш уулдарыма аябай чоң жардам беришти. Каяктасыз деп канайым жок, азыр каяктасыз сиз? Азыр ошо мен кудагыйымдын үйүндөмүн. Кичинекей кызымын ошо эмесинде, кайненесинин үйүндөмүн. Анан айылга барып, өзүмдүн айылыма барып турайын десем, ал жерде деле бир коро неберелер менен отурат. Бир эшикте 2-ден 3-төн келиндер бар. Анан эми мен дагы кыздарым менен, неберелерим менен ошол жерге барып аламбы деп. Анан биякта сал немерак экен, эми бул жерде эле бала чака бар. Эми мына күйөө балам ошол жерге келип туруп тура бергиле апа дегенден ошентип турдук да эми. Булар кеткичи анан. Мен үйүм бош жашап турсаңыз болот деп бирөө жазып атат. Жалал Абадтабы экен, Жалал Абадта болсоңуздар туугандар
Ошо канай эже азыр кызы мурда биринчи операцияда боорун берген Айпери болуп, ооба Айпери боорун берген. ошол жашап турат. Ушул биз боор кылып акча чогултуп үй алып берипекти. Туугандар колдоп турсаңыздар. Ошо сен дагы ошо Бердибекти ойлой берип, сен дагы ооруп калдың. Жаныбек, өзүңдү кара, сен дагы этият болуп, ден соолугуң, сенен бала чакаңа керексиң, кагылайын. Буюрса үйлүү болосуз, колдойбуз деп, колдон келишинче жардам көрсөтөлү, жардам берели. Канчалаган элдер жазып Ооба, атат. ыраазымын ошо. Эфирде сактап коем, туугандар. Ушул жерге эфирдин алдында эфирде таштап коем. Өткөндө бир күнү бир жолу видео чыгардык. Элдер жардам берип атат. Сбербанкка бир 100 миңдей түшүп калыптыр. Мага 28 эмеле 1,29,5 30 миңдей болуп калды. Гүлбишенкинде 10 миңдей болуп калыптыр. Бир 140 миң сомдой болуп калыптыр. Почти 2 миң долларга жакындап келатат, туугандар. Ушуну менен мен эфирде чыгарып сактап коеюн, астына реквизитте таштап коеюн. Мына канча элдер жазып атасыздар, жардам беребиз, колдойбуз деп. Рахмат, айнанайымдар. Аллахым ыраазы болсун баарыңардан. Сбербанк менен бассаңар, Эм банктын астында Сбербанк да чыгат, Айбердин Эм банк, Сбербанк дагы. Колдойбуз, боор ачыңыздар деп. Рахмат, канча эл колдойбуз деп атат, туугандар. Рахмат сиздерге. Рахмат, Алла ыраазы болсун баардыгыңардан. Үй бүлөңөргө тынчтык болсун. Эч кимдер оорубагыла, кагылайындарым. Кайсыга салам дейт, мына мен Эм банк жазып койдум мына жерге. Эм банк деп гүлбөбү деп турат. Аны бассаңар, алды жагынан Сбербанкта чыгат, туугандар. Колдойбуз, жардам берели. Алтын эжем, жардам беребиз, сооп болот делим. Кыргыз элим колдон келинче 1 сом, 10 сом болсо да жардам берели деп салам дейт. Ыйлабаң сиздин. Элдин сөзүн угуп отуруп өзүм ыйлагым келип кетип атат. Ушунча колдогон адамдар бар дагы. Сада болоюн. Olsun Allah'ım. Balamın ушунчалык колдоочулар бар экенине ыраазымын, сада болоюн. Дагы ушул убакта дагы азыр Бердибекти сизди канчалаган колдогон элибиз. Жаныбек, сенин бул дагы болсо сенин шарапатың менен, сен ушунчалык, сен Кудай сүйгөн, жакшы көргөн адам экенсиң, сен дагы сени колдоп, сенин аркаңан менин баламды, Бердибегимди колдоп атышат. Allah razı olsun, ömrünü versin Kudayım. Көп жашагын, көп өмүр сүргүнүң, ушу балаңдын, кичинекей балаңдын тоюнда ошондой жакшынакай болуп, тоюн көргүнүң, ошолордун убай урматын көргүнүң. Рахмат туугандар, канайым жана колдоп жардам берип турабыз. Канчалаган элим бар. Канайым жана жалгыз калтырбайбыз. Рахмат, ушунча балам немесине, ушунчалык колдоо көрсөткөнүңөргө, буга чейин да колдоп келдиңер, апа. Сразу телефонду алып окуйт эле, раса жакшы сөздөрдү, апа. Карасаңыз канча адам колдоп атат деп, раса сүйүнүп эме кылат эле. Жаныбек экен, ушунчалык урмат сыйы бар экен, караңызчы деп. Ошентип эме кылып жүрдү балам, сада болоюн. Туугандар, беш болсо дагы деп, сизди бейиште күтөт, буюрса дейт, сада болоюн. Бейиште күтөт, сизди бейиште күтөт. Ушинтип тилеп, суранып, намаз окуп, ошонумдай айтып атамын. Балам ушу жаннатка эле чыга турган болду окшойт, өтө кыйналып, кайта кескиленип эме болду. Siz dagı жүрөгүңүздү ооксаңыз дагы. Ооба, мен ушу неме кылсам эле уже көтөрүлө баштайт анан. Өзүм сени ушу колдоо чыгып турабыз, канайым жакол. Мен дагы азыр жүрөгүм чыдабай, аябай жана кыйналып кеттим. Элдер канчалагандай 500дөн адам эфирде колдоп атат. Сизди мен эфирдин астына реквизиттерди таштап коем, туугандар. Алла разы болсун баардыгыңардан, Аллахым разы болсун. Эч кимдер оорубагыла, Жаныбек оорубаса дагы болоюн.
Redko men efirde saklap koymuş sizlere daima şiyazda bolom. Kança boluşunça uşlaydın ayağına çeyip toğuntup men Kırgızstan'a baram. Kudayım büyürse Kuday buyursa. jakşı günlerde jolugany geldir köp dualar Kalasa ondan ova. keyken non berildi. Kanayım Aman yerinde bolgula, non berildi tinç yazam. bolgula. Bardığınlarını tapkanlarga bereke versin. Rızkı versin Kudayım. Min eselep, milyon eselep versin sizlerge kaytarılsın oşo. Balama kança jardan berseňer oşo. Kaytsın özüňerge min eselep, milyondop kaytsın. Sada boloýunlar. Abi tuğandan men biliyorum şu doğaya aldık sanırım gaydırı kanayım üzerine göre oturup. Yine şu videomu saklap koyalım. Tuğanlar kança jardan berseniz biz barın çıkartmayız. Çıkarıp şu men ayın ayarında Kırgızstan'a varım. Oşoğa çeyip şu kanayım jege akça çoğultup uy alıp berip kalışka hareket kılalar. Tuğanlar makul salamatlar olsun. Assalamu alaikum. Rahmat.